Түштүк Кореянын саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдагандай, өткөн суткада төө синдромунан дагы 2 киши каза болду. Набыт болгондордун көпчүлүгү жашы улгайып калган адамдар. Өлкөдө оору жуктуруп алгандардын саны 180ге жетти, ал эми каза болгондор 30га жакындады. Азыркы тапта 80ге жакын жаран ооруканада дарыланууда. Мерс вирусу 2011-жылы Сауд Аравияда пайда болгон. Кореяда синдромдун баштапкы белгилери 20-майда биринчи ирет байкалган. Учурда Түштүк Корея вирустан көз жумгандардын саны боюнча Араб өлкөсүнөн кийинки орунда турат. АКШнын соту 24-июнь күндөгү отурумунда Жохар Сарнаевге карата өлүм жазасына өкүм чыгарды. Ал 2013-жылы Бостондогу марафондо теракт уюштургандыгы үчүн соттолуп жаткан. Мындан 2 жыл мурун Жохар агасы Тамерлан Сарнаев менен Бостондо жардыруу уюштурган эле. Анда 3 адам каза болуп, 264 киши жараат алган. 2 жылга созулган сот отурумунун жыйынтыгында катышуучулар тарабынан өлүм жазасына тартылсын деген чечимди кабыл алышты. Сарнаев сотто жардыруудан жабыр тарткандардан жана каза болгон кишилердин жакындарынан кечирим сурады. Орусиянын курама командасы АКШда өтүүчү полиция жана өрт өчүрүүчүлөрдүн дүйнөлүк оюндарына катышат. Команданын өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө мелдеш 26-июнь күнү Вашингтондо башталат. Ага Орусиянын атынан 265 оюнчу спорттун 17 түрү менен ат салышат. Жалпысынан 70 өлкөдөн 12 миңге жакын адам катышат. Полиция менен өрт өчүрүүчүлөрдүн салтка айланган оюндары 1985-жылдан бери өткөрүлүп келет. Ал 2 жылда бир белгиленет. Анда спорттун гольф, боулинг, бильярд жана башка ушул сыяктуу түрлөрү ойнолот.